Сирот көпіресі бар ғой ақидада. Қияматта тозоқтың үстіне сирот көпіресі тартылынады. Ва им минкум илля варидуха. Құранда аят бар. Ары біріңер тозоқты көресіңер, тозоқтан өтесіңер дейді. Бұл дегені көпшілік ғалымдар айтады, тозоқты көресіңер, тозоқтан өтесіңер дегені алауланып, жалауланып, күйіп тұрған тозоқтың үстіндегі сирот көпіресінен өтесіңер деп түсінішеді көпшілігі. Ошондо кылдан ичке кылычтан курч болгон. Анан ал жер капкараңгы болот. Акыретте караңгычылык болот бет. Адамдын жасаган амалына жараша Кудай мээрим менен аларга нур берет. Ким жакшы амалды көп кылса, ошончолук жарыгы көп болот. Чалынбайт, буйдаланбайт, түшүп кетпейт. Хадисте айтылып атат, Ибн Касир Димашк ал-Бидайнида айтат, эң нуру аз болгон мусулман эң минималдуу нур нээси? Койдон мулати усбуин дейт. Бутунун бармагынчалык гана нуру болгон адам дейт. Бул ушунчалык нур аз болгон адамда ыйманы гана сакталып калган, башка күнөө иштердин баардыгын кылат. Ошо бутунун нурунчалык болот, ал да бирде баягында өчүп бирде жанып калат, эптеп кыйналып отуруп өтөт дейт. Сөздүн максаты сирот көпүрөсүнөн өтүп, эми бейишке кирейин дегенде канаатыр дейт. Көпүрөлөр сурайт, туугандардын акысынан, үй бүлөнүн акысынан сурала турган чоң көпүрөлөр болот дейт. Эми сироттон кутулдум дегенде контора чоң бейишти көрсөтүп туруп, ортодо суракка кала турган жер бар. Кандай жер? Туугандардын акысынан, үй бүлөнүн акысынан сурала турган жер бар. Ошол үчүн никеге тиешел аяттын акырында ой жүгүртүүлөр үчүн чоң сабак бар дегени, этият болгула, эртең ошол көпүрөдөн сурактан өтпөй калбагыла деген сөз. Анан ошол жерден Кудайдын мээрим ырайым менен бейишке адам көкүрөгүндө бирөөгө таарынып, көкүрөгүнөн бирөөгө капаланып же текебирленип кирбейт. Куззибу ва нукку деп келет. Хадисте да аятта да. Ошол жерден жүрөк таптаза болуп, кечиришип, таптаза көңүл көөдөндүн, жүрөктүн, ыймандын ээси болуп, анан бейишке даяр болуп анан киргизилет дейт. Ошол бейишти ыйман менен, шарият менен жашай турган болсок, бул дүйнөдө да Алла Таалам берет. 50 жылдык, 60 жылдык, 40 жылдык жашообузду өзүбүз тозокко айлантпастан бейиштин бир элеси кылып жашаганга Алла Таала мүмкүнчүлүк берсин. Тынч болуп, ата-атадай сыйланса, эне-энедей сыйланса, бала тенен урматтап турса, бул дүйнөнүн бейиши экен да.